Саламатсыздарбы? Марат Темиров атындагы жалпы орто билим берүү мектеби кыргыз тили жана адабияты мугалими Керимбекова Саадат. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы бирөңчөй толуктооч балдар. Сабакка даярданабыз, датаны жазабыз. Толуктооч кандай суроолорго жооп берет? Кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимде, эмнеде, кимден, эмнеден деген суроолорго жооп берет балдар. Толуктооч деген эмне? Баяндооч менен байланышып, кыймыл аракет багытталган заттын атын билдирип, кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимден, эмнеден, кимде, эмнеде деген суроолорго жооп берет балдар. Аныктаманы жаттайбыз. Сүйлөмдүн кандайдыр бир гана мүчөсү менен байланышкан бир нече толуктоочтор бирөңчөй толуктооч деп аталат. Мисалы, апаларга, эжелерге, жеңелерге куттуктоо жөнөттүк. Кимдерге? Апаларга, эжелерге, жеңелерге. Бул сөздөр бирөңчөй толуктоочтун суроосуна жооп берди жана бирөңчөй толуктооочтун милдетин аткарышты. Эсиңерде болсун балдар, ар бир сүйлөмдөгү бирөңчөй толуктоочтордун баардыгы бир жөндөмөдө турат. Мисалы, биз адабиятты, алгебраны, биологияны өтүп бүттүк. Адабиятты, алгебраны, биологияны деген бирөңчөй толуктоочтор табыш жөндөмөсүндө турду балдар. Көп чекиттин ордуна бирөңчөй толуктооч койгула балдар. 5-6 сүйлөм экен. Бирөңчөй толуктоочторду тапкыла. Убакыттын өмүрдүн кымбаттыгын ошондо бир баалады. Агаларга, инилерге, жердештерге салам куттуу эне. Эми темир жол балыкчыдан Кочкорго, Кара Кечеге чейин курулмак болду. Ал жаштык күндөрдү, курбуларды, айдайды эстеди. Алмустакты эле Теңирим арадамдын үрөйүн, көңүлүн, көрөргүнүн ар башка кылып жараткан экен. Менден коркпосо да Кудайдан, Теңирден коркот. Курманбай жыгачтан аяк, кашык табак жасачу. Тексттеги көп чекиттин ордуна тиешелүү бирөңчөй толуктоочторду коюп көчүргүлө балдар. Мына колдонуучу сөздөр да бар. Астында идиштерибизди, арчаларга, уйларды, тунуп, булакка, койлорду, кийимдерибизди тууп, эчкилерди жаратылышка, шахмат деген сөздөрдү ошо көп чекиттин ордуна коесуңар. Кийинки тапшырма сүйлөмдөгү бирөңчөй толуктоочторго тиешелүү жөндөмөлөрдүн мүчөлөрүн койгула. 4 сүйлөм. Мисалы, биринчиде пахта, жүн, синтетика ар түрдүү кездемелер жасалат. Пахтадан, жүндөн, синтетикадан ар түрдүү кездемелер жасалат. Кийинки тапшырма сүрөттөрдү бирөңчөй толуктоочко айландыргыла балдар. Биз математикадан үйрөндүк, китепканадан эмнелерди окудук. Ариет кимдерге жем берди? Сабагыбызды бышыктайлы балдар. Биринчи суроо: толуктооч деген эмне? Кандай суроолорго жооп берет? Экинчи: бирөңчөй толуктооч деп эмнени айтабыз балдар? Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.